Бул жерде борбордук базар жайгашкандыгына байланыштуу элдин агымы дагы аябагандай көп. Жол эрежелерин бузуу дагы көп кезигет. Ошол себептен Өзгөн шаардык мэриясы тарабынан мындай болгон белектер берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Дал ушул иш-чара болсо жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Салмас печке лейтенанты байрамыбыз менен бүгүн эмелердин майрам менен куттуктап мына белек жол эрежесин сактап жүрүңүз. Дайым. Не мыйзамды коопсуздук курун такпай келдиңиз. Мындан ары коопсуздук курун кагып жүрүңүз эжеке. Эртеңки майрамыбыз менен бекелиңиз. Мындай белек жана роза гүлү бир гана эреже бузган айдоочу айымдарга гана эмес, жолду кесип өтүп, унааларга ыңгайсыздык жараткандарга да берилди. 8 март майрамына карата жылуу сөздөр айтылып, жол эрежесин бузбоого үндөп жатышты. Ой, эжеке, эже салмасызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Эже бул жерден өтпөңүз. Мени арасаңыз, жолдун аркы бетине өтүш үчүн атайын белгиленген биздин пешеходубуз бар, светофордун түгүндө эжеке. Ошол жерден бүгүндөн кийин ошол жерден өтүңүз, а? Бул жерден өткөнгө болбойт эжеке, а? Мынау эртеңки сиздин кирип келген майрамыңыз менен куттуктайбыз. Балачкаңыз менен тынч болуңуз, а? Президенттин 56 атайын жарлыгы бар. Ушу жол эрежелерин ретке келтирүү боюнча биз Өзгөн шаардык мэриясы буга чейин да бир топ иштерди аткардык. Мына шаар ичинде коомдук транспортту каттаттык. Андан сырткары мына майрамга карата 8 март майрамга карата дагы ушул коомчулукка бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп атабыз. Жол эрежелерин сактабай ар кандай жерлерден адамдар өтүшүп, көп кырсыктар катталып атышат. Ошондуктан ушул бир элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, белгиленген жерлерден өтүү боюнча, жол чырактарды карап өтүү боюнча бир коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген иш-чара бекиткенбиз, ошо боюнча иш алып барып атабыз. Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, Өзгөн шаарында жол кырсыктары көбүнчө дал ушул биз турган Манас жана Кошуева көчөлөрүнүн кесилишинде болот. Жол кырсыктарынын негизги себеби катары жол эрежелерин сактабагандыктан келип чыгат. Жол жүргүнчүлөрүбүз тарабынан көбүнчө ушул жолдун ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу, пешеходдон өтпөгөнүнө байланыштуу жол транспорт кырсыктары көбүнчө келип чыгат. Светофордун кызыл чырагын карап, жашылда өтүп, жолдон ошо пешеходдон өтсө, бизде жол транспорт кырсыктары азаймак. Биз Өзгөн шаардык мэриясынан жол эрежесин сактап, атайын белгиленген жерден өтүп жүрүңүз. Майрамыбызда. 8 мартка карата мындай өзгөчө куттуктоо айымдардын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Аялзат аалам ажары, сулуулук символу жана үйдүн куту. Майрамыңыздар куттуу болсун.